Тафсир Ибн Касирде келет. Узайр алейхиссалам, Узайр пайгамбар баягындай эшеги дагы терилип, өзү дагы терилип, эшегине минип, өзүнүн айылына келет. Өзүнүн айылына келсе, адамдар аны тааныбайт. Бул адамдарды тааныбайт. 100 жыл өтүп кеткен да. Башка муунда, башка эл, башка эч ким жок. Анан караса өзүнүн үйүндө эле тааныбай калыптыр. Анан болжолду примерно кылып бир жерге барыптыр. Ал жерге барса, көзү көрбөй калган, отуруп калган бир карыган кемпир эне отурат экен. Ага 120 жыл болуптур жашаган. Анан кийин ошол жерге келип, Узайр пайгамбар чыгып кеткенде 20 жашта экен. Аны тааныч экен, Узайрди билчү экен. Анан кийин бая заман өтүп, тияк-пияк болуп калып, анан Узайр пайгамбар ага айтат: эне, мына Узайрдин үйүбү дейт да, болжолдо эле барган да. Узайрдин үйүбү десе, калат наам хада манзилу Узайр. Ооба, бул Узайрдин үйү деп жооп берет. Фабакат. Ошондо анан кийин эне ыйлай берет. Ва калат айтат: ма раайту ахадан мин када ва када сана ядкуру Узайр ва кад насияху нас. Канча жылдан бери Узайрди көрбөдүм. Адамдар деле унутуп калды. Ушундай убакыттар өтүп кетти дейт. Узайр айтат: фа инни ана Узайр. Мен Узайрмин эне дейт. Мен Узайрмин эне дейт. Кан Аллах аматани 100 сана, сумма баасани. Алла Таала мени өлтүрүп 100 жылга кайра мени тирилтпедиби дейт. Калат субханаллах. Эне айтат: субханаллах дейт. Фа инна Узайр факаднаху мунзу 100 сана. Узайрди биз жоготконубузга 100 жыл болду эле чындап эле дейт. 20 жашында экен. Узайрди жоготконубуз 120га чыгыптыр. Ошол бир эле эне эле калган экен да. Калгандар муун өзгөрүп кеткен да. Анан айтат: биз жоготконубуз 100. Фалам насма лаху би зикр. Биз Узайрди таптакыр эсибизден чыгарып койдук эле. Аты жөнү, кабар жок эле деди эле. Кала Узайр айтты: фа инни ана Узайр. Эне, мен мына Узайрмин деди эле. Калат эне айтты: фа инна Узайр роджул мустажабу даъва. Узайр деген ал дуасы кабыл болгон киши болчу дейт. Мустажабу даъва деген мындай: эмнени Алладан колун көтөрүп сураса, Алла сразу кабыл кылган да. Ошондой кишилерди мустажабу даъва деп коет. Не деп коет экен? Бул дуа кылса, дуасын Алла кайтарбайт деген сөз. Дуа кылса, дуасын Алла кайтарбайт, сөз кабыл алат. Ушуларды мустажабу дуа деп коет. Айкылуу мустажабу даъва. Ядуу лил марид. Ооруларга дуа кылат эле. Вали сахил бала, кыйналгандарга дуа кылат эле, бил афия ва шифа. Ушундай да дуа кылчу эле. Ушундай Узайр деген ушундай киши болчу. Эми айтып атпайбы? Фадулла айярудда алайя басари. Андыгы сен, эгерде сен Узайр болсоң, ал көзү көрбөйт да энени. Эгерде сен Узайр болсоң, дуа кылчы, Алла Таала менин көзүмө кайтарып берсин дейт. Кайтарып берсин дейт. Хатта арак мен сени көрөйүнчү дейт. Чындап эле сен Узайрсыңбы же башкабы дейт. Фа ин кунта Узайран арафтык. Эгерде сен Узайр болсоң, мен сени тааныймын дейт. Бирок сен дуа кыл, дуаң Алла кабыл кыла экен, мен көзүмө кайтарып берсин, мен сени көрөйүн, сен Узайрсыңбы, Узайр эмессиңби дейт. Кал фадаа раббаху ва масаха биядихи ала айнайхи фасахата фаахада биядихи. Аллаху акбар. Кийин дуа кылды. Я Алла деп дуа кылды. Ва масаха биядихи, колу менен ошо эненин эки көзүн сылады. Мынандай кылып сылады эле, эки көзү тең кайтып келди. Колу менен кармады. Ва ахаза биядихи, колун кармады дагы. Ва кала куми би идинилла. Отуруп калган эле да, ордунан турбай калган экен. Көзү да көрбөйт, ордуна тура албайт, бутуна тура албайт. Эптеп эле жашап мындай турган экен да. Алланын өкүмү менен туруңуз деди эле, туруп кетти. Субханаллах. Фа атлакаллаху риджлайха. Алла субхана ва таала эки бут менен бастырып койду. Фа камат сахиха. Дин соолугу аябай жакшы, акыл эси бар, бардыгын айтты. Мен күбөлүк берем. Чындыгында сен Узайрсың деди да. Мынандай окуя дагы айтылат.